Мынакей морейки Кашка баш айылып, село жалды кетип аткан жана бир эле баласы кичинекей тар жол. Элдер канча жол кайрылышкан, жол чоңойткул деп. 4-5 жылдан бери кесепетти ушундай. Бишкекте 2 унаа кагышып жүргүнчү аял каза болду. Кырсык бүгүн эртең менен Бишкек Кашка баш жолунда болгон. Honda Fit Aria менен Hyundai Sonata унаалардын айдоочулары менен калган жүргүнчүлөр ооруканага жеткирилди. 4-5 жылдан бери кесепетти ушундай. Мынакей бүт болду. Ичке жол аябай. Эки машина тешкадан араң эле батат. Бир адамдын өмүрүн алыптыр. Аябай катышыптыр. Жолук салынуудан баш тарткан кызды сасык сууга чүңкөгөн 20 жаштагы кыз жардам сурап сезим кризистик борборуна кайрылды. Анын айтымында ата-энеси жолук салынуудан баш тарткан үчүн ага физикалык жана моралдык зомбулук көрсөтүп келишкен. Кыздын айтуусунда ал эжеси менен чогуу жолук салган. Өзү 4-класста, эжеси болсо 7-класста окуп жатканда. Ошол учурда ал кичинекей болуп түшүнчү эмес, бирок жакында жолук салуудан баш тартып косметика колдоно баштаганда ата-энеси аны уруп, ага шайтан кирген деп айта башташкан. Окуядан кийин ата-энеси аны молдого алып барып, ал кызды сасык сууга салып, шланг менен урган. Андан кийин узак убакыт дуа окуп, ичиндеги жинди чыгарууга аракет кылган. Жол тескөөчүлөр кооптуу жүк ташуучу унааларды текшерүүдө. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын көзөмөлдөө бөлүмү өлкө аймагында кооптуу жүк ташуучу унаалардын катышуусунда болуучу жол кырсыктарын алдын алуу максатында текшерүүлөрдү жүргүзүүдө. Бул тууралуу ЖККБнын басма сөз кызматынан билдиришти. Текшерүү маалында унаалардын техникалык абалы, коопсуздук жабдыктарынын бар жогу, жол кыймылынын жана кооптуу жүк ташуучу эрежелеринин сакталышы көңүл борборунда. Ошондой эле айдоочуларга нускамалар өткөрүлүп, эреже бузуулар аныкталган учурда тиешелүү протоколдор түзүлүүдө. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак арабага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Ошто массалык мушташ орун алып, 3 адам камакка алынды. Ош шаарында Изюм ресторанынын жанында массалык мушташ орун алды. Алдын ала маалыматтар боюнча жаштардын ортосунда жаңжал 23 сентябрда саат 16:00 чамасында чыккан. Тартипти камсыз кылуу үчүн милиция кызматкерлери жерине келишкен. Күбөлөрдүн айтымында жаңжалга катышкандардын бири эс учун жоготкон. Мушташтын себеби азырынча белгисиз. Айрым маалыматтарга караганда жаңжал 2 тойдун конокторунун ортосунда чыккан. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы 24 сентябрда билдиргендей, жаңжалга катышкандардын баары тергөө бөлүмүнө жеткирилген, 3 адам камакка алынган. Шаардык милициянын басма сөз кызматынын маалыматына ылайык, 24 сентябрда жаңжалдын катышуучуларына административдик протокол түзүлүп, 20 000 сом айып салынган. Жаңжалга катышкандардан арыз жазуудан баш тартышкан. Милиция жерге чыгылып калган жигит аман эсен экенин билдирди. Кийинчерээк Ош ШИИБдин басма сөз кызматы бул окуянын чоо жайын аныктады. Маалыматка караганда 23 сентябрь күнү 15:30 чамасында Ош шаарынын Токтогул атындагы эс алуу багынын аймагында жайгашкан Изюм ресторанында эс алып жаткан тараптар өз ара мушташып жаткандыгы тууралуу милицияга кабар келген жана окуяга тиешеси бар 8 адам кармалып, милиция бөлүмүнө жеткирилген. Ресторанда отурган Ош облусунун тургундары эки башка тойдо отурушкан. Кайым айтышка кетишип, андан соң мушташ чыккан. Бейбаштыктан активдүү катышуусу деген 3 жигит 1 суткага камакка алынды жана аларга 20 000 сомдон айып пул салынды. Окуяга катышы бар тараптар бири-бирине арыз жазуудан, атайын соттук медициналык кароодон өтүүдөн баш тартышкан. Оштун мэри кол алдындагыларга бала бакчанын ишин жыйнатты. Бүгүн 24 сентябрда Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев таңкы кыдыруусунда жомок бала бакчасын текшерди. Ал бала бакчанын таза эместигине кейип, имараттын ичин кол алдындагы кызматкерлерине жыйнатканга жетишти. Мэр балдар жаткан керебеттеги шешептердин алмашылай электигине сын айтты. Токторбаев орун басары Салтанат Аманова менен шаардык билим берүү башкармалыгынын өкүлүнө бала бакчанын жетекчисин көзөмөлгө алууну тапшырды. Эжекени карагыла, иштебейт экен да. Эми жардам кылып тазалашып койгула, деди ал. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта.
баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операциябыз ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Азыр балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. Деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүм менен сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Мына сейдик мына кара. Бул эжеке иштей албайт бул эме. Гарано. Эжеке иштей албайт да карачы. Сиз өзүңүз жасабайсызбы эжеке эч ким жок болсо. Карам беспорядок везде. Кече балдар жаткан бойдон даже бирөө кирбептир. Моон карам. Моон жатканын карасаң. Нехорошо, Салтар Абдулаевна. Тынчтык Бекташевич. Нехорошо. Сиз өзүңүздү жасап эле жүрө бересиз, очкилерди күндө алмаштырып, Так, бул жакча. Бул жакта уже бир группа ушу нянясы. Оған қара. Қарачы. Азыр эч. Салтар Абдулаевна. Маған қарасаң бардакты. Қарачы. Қантып ушу қантып балдар кирет, айтсаңыз эми. Маған қара. Уятты. Эч нерсе карабапсыңар, кыжеке кара. Маған қара. Занёскөсө түшүп калыптыр. Срочно карагыла. Эме ким Гарано Салтарда эжекени карагыла, кыры иштебейт экен да. Кара, уят эмеспи? Алгыла эми өзүңө тазалагыла. Тазалап койгула балдар. Тазалагыла балдар, тазалап бергиле, жардам кылып. Өзүңүз тазалайбы? Кантип тазаласаң тазалайт элең. Нар жакта, Камбейке тазалагыла кызым. Тазала. Сиз карачы. Жок дегенде эртерээк келип терезени ачып койбойсуңарбы? Да, караман. Мам кара. Карачы мам. Он бардак карачы. Эжеке, уят эмеспи? Уят эжеке, уят. Уят эжеке. Tuvalet kayağında ekan. Mağarım. Mana bardak. Naqaram. Ejeki. Buni qaram, tozalanmabdir. Да. Оларды қараңыз маған. Маған қараң. Бағдар. Алға жек ұятты. Алғын бұл барын алыш керекті. Ай. Жак кирдік, ә? Моны